Курманбетовго ыраазычылык. Ал эми сериал боюнча айта турган болсок, мына бүгүнкү күндө келечектеги Бакен Кудыкеевалар чыгып келе жатыптыр. Абдан ыраазы болдук. Албетте мындай кинодо мейли спектакльде болобу, башкы каарман жана тескери каарман мыкты деп эсептелет. Ошон үчүн тескери каармандарга дагы ыраазычылык. Анан Бакен Кудыкеевага баарыбыздын жүрөгүбүз чыгып, кадимки Бакен Кудыкееваны эсибизге салды. Баарыбыздарга биздин маданиятыбыз ушундай күлдү. Уңгу жол алып бараткан жолдон адышпайды. Аман болуңуздар. Сөзді Мүсірәлі Ишнәлиев атындағы Қырғыз ұлттық мәдениет және искусство университетінің ректоры Нөмір Рахман Шөреге келіңіз. Ушақты сенстермен урматтуу театр кино күйөрмандары, урматтуу жаш таланттар. Бүгүн жакшы фильмге күбө болдук. Мага чейин урматтуу эл артисттери, урматтуу Асангүл Сапарбек, Касманбетова эжебизге кесипөз эжебиз дагы жакшы сөздөрдү айтты. Мен эми кайталап отурбайм. Бүгүн фильмдин бир нече артыкчылыктары болду. Бул биринчи артыкчылык Жаныш Осмоновичтин өзүнүн жазган сценарийинде өзүнүн режиссер болгондугу. Экинчиси 90-95% жаңы жүздөрдүн ошол экранга чыгып аткандыгы да ошол артыкчылык көрсөтөйүн. Анан мамлекетибизге рахмат. Бир мезгилдерде кыргыз кереметин жараткан Кыргызстан бүгүн кайрадан дагы кыргыз сериал аркылуу, кино департамент аркылуу, министрликтин тапшырмасы менен дагы бир топ жакшы иштер жасап атат. Ошон үчүн мамлекетке, министрликке ыраазычылык билдириш керек. Мына ошонун шарапаты менен Бакен Кудыкеева жөнүндө 10 сериядан турган фильм тартылып атат. Мен ойдойм, Кудай буйруса мындан кийинки серияларда улам кызып баратат деп үмүт кыламын. Биз бир мезгилдерде китептен гана көрүп, экрандан гана көрүп жүргөн таланттар жөнүндөгү алардын жеке турмушундагы ийгилиги менен трагедиясын кимдир бирөө жазыш керек эле, кимдир бирөө аны тартышы керек деп ойлойм. Анан эми кыргыз театрынан өсүп чыккан кыргыз интеллигенциясы жөнүндө Жаныш агай өзү айтып өттү. Биз Касым Амжантөшевдин образын жараткан бала менимче китептеги аябай күйүп койгондой окшош болду. Рахман Шүкүрбеков жүрөт, Кутулбаев жүрөт, жапжаш Советбек Жумадылов жүрөт, Алиман Жанболозова жүрөт. Мындайча айтканда Жаныш Осмонович өзү иштешип калган ошол кишилерди көрүп калгандыктан алардын образын бир топ терең ачып бергендиги менен айырмаланып турат деп ойлойм. Анан эми мен сөзүмдүн аягында Индиянын бир улуу инсаны бар, Тагор Робиндранат деген. Ал өз мезгилинде жазуучу, драматург, сценарист, композитор болуптур, котормочу болуптур, актер болуптур, режиссер болуптур, бир нече тармакта үзүлүп иштептир. Биздин Тагор Робиндранатыбыз бул Жаныш Осмонович Кулманбетов деп эсептелет. Өз окуткан окуучулары менен жакшы бир сериал тартып атат, жакшы фильмдер тартып атат. Бул эми агайдын биринчи эмгеги эмес. Буга чейин дагы бир топ эмгектер болгон. Жаныш агайга Кудай күч кубат жана эркин берсин. Агай жазуучу, драматург, сценарист, режиссер, маданият таанымынын кандидаты. Жакында Кудай буюрса искусство таануу боюнча докторлугун коргойм деп турат. Агайдын бир чоң артыкчылыгы менен баса белгилеп койгум келет. Анткени кыргыздын кыраан кыздары жөнүндө, кыргыздын таланттары жөнүндө портреттик изилдөөлөр дээрлик жок кыргыз искусствосунда. Жападан жалгыз Жаныш Осмонович жазып жүрөт. Эки тагдыр деп Советбек Жумадылов жөнүндө, талант жана тагдыр деп Бакен Кудыкеева жөнүндө, Бүлүсара Бейшаналиева жөнүндө жана башка бир топ кыргыздын театрынын корифейлери жөнүндө Жаныш Осмоновичтин жазып атканы бул аябай кубандырат. Кудай буюрса агайдын калеминен дагы көп таланттар бери карап, Самира Күмүшалиева, Жамал Сейдахматова сыяктуу бир топ бери карап келаткан өскөн, өтүп кеткен, азыр арабызда жүргөн генийлер жөнүндө агай жакшы жазып берет деп мен ишенгим келет. Агай Кудай буюрса баарыңыздарга чоң рахмат. Жаш таланттарга ийгилик каалайм. Дайым ушул чыгармачылык сапарыңар бийик болсун. Дагы бир нерсе унутуп калдым, кечирип коесуздар. Агайдын театрында фильмдеги чоң артыкчылык агай өзү драматург болгондуктан театрдагы интригаларды жакшы билет. Ошол үчүн актерлордун арасында да, актрисалардын арасында болуп аткан мындай поворотторду жакшы көрсөтүп бериптир. Ошол үчүн Жаныш Осмоновичке чоң рахмат. Бүгүн эркегибизге тарыхый тасмага аталып өзү да бул тарых. Андыктан жаратуучуларга, катышуучуларга баардыгыңыздарга
дагы жолу ыраазычылык билдиребиз. Эми Кудай буйруса калганын таспадан көрөсүздөр. Барлыгыңыздарга ыраазычылык билдиребиз.